Açık aykın birimdikке buyurup keledi Allah Taala Kur'anda. Ali İmran 103. ayatında "Va'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an fallafa beyne kulubikum fasbahtum bi ni'meti ihwana ve kuntum ala şefa hufratin minen nar fa'anqadhakum minha. Kezalike yubayyinullahu lekum ayatihi la'allakum tehtedun." Allah'ın civin bekem karmağıyla, bölünüp jarılbağıyla. O seler bir mezgilder düşman elenger. Jüröңөрдү biriktirip Allah Taala bir tuğan kıldı selerdi. Tozoktun otunun kırında turat elenger Allah Taala oşol tozoktan selerdi kutkarıp koydu. Allah'ın bul nimetin esdegile. Mına oşondo ele Allah Taala seler tuğra jolgo tüşü üçün özünün ayatların şunday açık aykın bayandayt dedi. Demek bu ayatta birimdike bölünüp jarılууга açık aykın ele çakırdı Allah Taala. Andıktan biz aytabız jamaat, gelin birimdek ынтымак биздин келечегибиz inşallah, биздин кийинки келген урпактын дагы келечеги. Алдыбызга койгон максатка биримдик ынтымак менен жетебиз. Бу мекендин тынчтыгы дагы биримдиктин үстүндө, ынтымактын үстүндө. Андыктан мен айтам, келиң жамаат. Анча-мынча бир маселелерди талаш тартышты коелу. Не кыласыз? Ызы чуу калтырып. Не кыласыз? Бири-бириңизди капа кылып. Туура түшүнүп кое бериң. Кээде бирөөнүкү туура болот. Кээде бирөөнүкү туура эмес болот. Туура болгондорду туура деп билейли. Туура эместигини сеники туура эмес деп эле ачык айкын айтайлы. Туура эместер каталыгын мойнуга алып, унчукпай эле отурса, катачылык бизден кетиптир, бизди кечиргиле десе, маселе чечилет. Туура эместер дагы көкүрөк кагып эле, меники дагы туура деп чыга берсе, бөлүнүп жарылуу чыгат, ынтымак ыдырап, алыстап кетет дагы мекендин ызы чуусуна, адамдардын бөлүнүп жарылуусуна себепкер болуп калышы мүмкүн. Андыктан мен сиздерге чакырып кетем. Эң оболу такыбалыкты, Алладан коркууну бекем кармайлы, бирибизди сүйүп урматтайлы, биримдикте болойлу. Иншалла ахиретибиз, акыбетибиз дагы абат болот.